Роза Отунбаеванын Демилгеси аттуу фондусунун семинар окуусу келери менен менде жакшы ойлор жаралды. А эмне үчүн билим берүү тарабынан мастер-класстар өткөрбөйбүз? Бизде кандай гана таланттуу, чыгармачыл педагог тарбиячыларыбыз көп. Алар эгерде кааласа жайлоого барып, ошол жердеги балдарды өнүктүрүүдө өз салымдарын кошсо болот да деген сыяктуу ойлор туулду. Канча бала бакча жайлоолорго чыгаарын айыл өкмөттөр менен тактап билдим. Адегенде өзүм канчалык аралыкта экенин билүү үчүн бардык жайлоо бала бакчаларга бардым. Андан кийин мастер-класстын графигин түзө баштадым. Аны өзүм жалгыз түзгөн жокмун, бала бакчалардын директорлору менен. Кандай мастер-класстарды өткөзүп бере аласыңар? Кыйнамай жок, бирок жайлоого өз каражаттарыбыз менен барабыз. Керек болсо балдарга белек бечкек тартуулап, тарбиячыларга тамак аш ала баралы десем, жетекчилер колдоп чыгышты. Барып тоону көрбөгөндөрүбүз да бар. Ар бирибиз мастер-класстарды өтүп беребиз деп айтышты. Мастер-класс өз ыктыяры менен тандаган жайлоолорго бармай болушту. Эң биринчи көчтү Ырыс шаар бала бакчасы 16-июнь 2016-жылы баштады. Андан кийин 20-июнда анын ачылышында болдум. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнөн бекитилген график боюнча 27-июнда 2016-жылы Байчечеке Кара Суу бала бакчасынын музыканты Кулбосун уулу Чыңгыз туура ырдайбыз аттуу мастер-класс өткөрүп берди. Мен ата-энелерге өнүктүрүү бала бакчасынын балдарды өнүктүрүүдө пайдалуулугун айтып бердим. июнь 2016-жылы Баластан Нуру бала бакчасы Каракол жайлоосунун дүңгүрөмөсүндө өнүктүрүү борбору болуп ачылды. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнөн бекитилген график боюнча 6-июль 2016-жылы Балаты Нуру бала бакчасынын тарбиячылары Айжан Абдимиталип кызы жана Каныш Исаевалар түймөдөн токуганды үйрөтсө, мен ата-энелерге өнүктүрүү бала бакчасынын балдарды өнүктүрүүдө пайдалуулугун айтып бердим. Июль 2016-жылы Эсеналиев атындагы бала бакчасынын жамааты Сарала САС жайлоосуна барып балдарды кабыл ала баштады. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнөн бекитилген график боюнча Сакен Кадикеев атындагы бала бакчасынын тарбиячысы Байдылдаева Олзат чамгыр аттуу жомокту айтып, куурчактар менен көрсөтүп, балдардын өздөрүнүн аткартып мастер-класстарды өттү. Мен ата-энелерге өнүктүрүү бала бакчасынын балдарды өнүктүрүүдө пайдалуулугун айтып бердим. Июль 2016-жылы Бүчүр Таалай атындагы бала бакчасынын жамааты Кызарт жайлоосуна барып балдарды кабыл ала баштады. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнөн бекитилген график боюнча 12 июль 2016-жылы Ийгүлүк 9 бала бакчасынын тарбиячылары Молдокулова Назира, Тагаева, Усупбаева куурчак театр коюшту. 20 июль 2016-жылы Ак Тилек бала бакчасынын тарбиячылары Кыдыралиева жана Назгүл сабак өтүп, мастер-класстарды көрсөтүштү. Мен ата-энелерге өнүктүрүү бала бакчасынын балдарды өнүктүрүүдө пайдалуулугун айтып бердим. 2016-жылдын 6-июлунда Фаризат бала бакчасынын жамааты Соңкөл жайлоосуна барып, балдарды кабыл ала баштады. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнөн бекитилген график боюнча 14 июлда
Теңдик алтын балалык балабакчасынын тарбиячылары Мамытбекова жана Шайлообаева калбүбү пластилин жана тарелкалар менен формаларды жасаганды үйрөттү. Мен ата-энелерге өнүктүрүү балабакчасынын балдарды өнүктүрүүдө пайдалуулугун айтып бердим. 1-июль 2016 жылы Наристе ИИ балабакчасынын жааматы Соңкөл жайлоосуна барып, балдарды кабыл ала баштады. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнө бекитилген график боюнча 19-июлда Үмүт балабакчасынын тарбиячылары Рыскулова жана Муратбекова Динара өрмөк жана чий сокконду үйрөтүштү. 20-июлда Бусурман уулу Шабай атында балабакчанын жааматы аппликация жана пластилин менен буюмдарды жасоону үйрөтүштү. Айтып, курчактар менен көрсөтүп, балдардын өздөрүн аткартып, мастер-класстарды өттү. Мен ата-энелерге өнүктүрүү балабакчасынын балдарды өнүктүрүүдө пайдалуулугун айтып бердим. Куруучу балабакчасы балабакча жайгашкан жерде балабакча лагерин уюштурду. Анда 11 август 2016 жылы мастер-класстар өтүлдү. Мен кытайлыктар менен бирге болуп мастер-класстарга катыштым. Врачтар балдарды карап текшерип чыкты. Бул болсо да ата-энелерге аябай жакты. Наристе Акыя балабакчасынын жааматы дагы балабакча жайгашкан жерде балабакча лагерин уюштурду. Анда 11 август 2016 жылы мастер-класстар өтүлдү. Ошентип менин быйылкы эмгек отпускам жайлоодогу балдарды өнүктүрүү үчүн арналды. Ушул эмгегим аз гана болсо да райондун тарбиячыларынын кызыгуусу жаралып, ал эми ата-энелер өнүктүрүү борбору эмне экенин билип калышты. Өнүгө бер, өнүгүү борбору.